Эки жыл мурда референдум менен кабыл алынган баш мыйзамдагы негизги орун сот реформасына арналган. Жаңылануу бардык сотторго тиешелүү болду. Биринчиден Конституциялык сот институту калыбына келтирилди. Ага чейин ал жоюлуп, жогорку соттун алдындагы палата катары гана иштеп келген. Бирок иш жүзүндө Конституциялык соттун иш алып баруусу зарыл болчу. Ошондуктан баш мыйзамдын долбоорун талкуулоодо Конституциялык кеңештин мүчөлөрү бул маселеге тең салмактуу жана багыттуу мамиле жасаган. Кайрадан Конституциялык соттун келишинин өзү дагы бул демократиялык принциптердин негизинде жана укуктук мамлекетке бараткан багытыбыздын түз болгондугунун себебинен деген ойдомун. Мына 21-жылкы кабыл алынган элдик референдумда кабыл алынган Конституциядан кийин Конституциялык сот кайра ордуна келдик. Жаңы Конституциянын кабыл алынышы менен сот бийлигин чыңдоо үчүн жагымдуу шарт түзүлдү. Калыбына келтирилген Конституциялык сот мамлекеттик бийликтин бардык башка органдарына көз каранды эмес. Конституцияны коргоо боюнча атайын мамлекеттик орган. Туура президент Конституциянын кепили болот. Конституцияны коргогон дагы мамлекеттик бийликтин органдары бар. Биз жок деп айта албайбыз. Ал ошо жогорку эле кеңеш, жогорку кеңеш, ошо эле аткаруу бийлиги, ошо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, анын укук коргоо органдары кирет да. А бирок атайын коргоо боюнча атайын специальный орган бул Конституциялык сот. Конституциялык соттун курамы 9 мүчөдөн турат. Судьялар көз карандысыз жана Конституция менен мыйзамдарга гана баш ийет. Алар кол тийбестикке ээ. Укуктарын белгилөө үчүн жарандар да мамлекеттик органдар да сотко кайрыла алышат. Конституционный суд является Конституциялык соттун кайра калыптанышы абдан жакшы болду. Азыр Конституциялык палатага арыз менен кайрылгандар көбөйдү. Ар бир жаран укуктук ченемдик актылардын баш мыйзамга шайкеш келишин тактоо максатында бул сотко кайрылууга укугу бар. Андан тышкары мамлекеттик органдар кайрылса болот. Сот бийлиги конституциялык, жарандык, жазык, административдик жана мыйзамда каралган сот өндүрүшүнүн башка түрлөрү аркылуу ишке ашырылат. Сотторду уюштуруунун жана ишинин тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Азыр Кыргызстанда башкача бир өнүгүү жолу башталып, уже арыз таштап келатат. Бул конституциялык принциптердин, конституциялык түзүлүштүн, конституциялык системанын негизинде өнүгүү. Башкача айтканда, Кыргызстанда демократия, антидемократия эмес, бул закондордун, мыйзамдардын диктатурасы орнай баштайт деп ойлойм да. Башка соттордон айырмаланып, Конституциялык сот мыйзамды же башка ченемдик укуктук актыны конституциялык эмес деп тааныса, аны жокко чыгарууга укуктуу жана ошол эле учурда укуктук ченемдик актылардын баш мыйзамга шайкеш келишин чечмелеп берет. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.